Негизинен бул даражага келгенимдин бирден бир себеби ошол уйкусуз түндөр. Библиотекада уктап, эртеси күнү сабакка барып, андан кийин кайра келчүмүн да. Government project дейт, бул мамлекеттин проектинде иштейм. $214 менен кеткем. Golden Circle деп коет, ошол китап аябай кызыктуу китап экен, мындай көбүгө совет кылам. Акыркы 3-4 жылда үйрөнгөндө бир компанияда ошончолук үйрөндүм десем болот да. Бир күнү мен аэропортто жашагам, ошол жерде калып. Ошол месттен алыш үчүн эрте саат 5те келчүмүн. 200 адамга мен презентация кылгам да. Ошондо азыр мен 27-ге чыксам, 15 жылды чогуу жашаган досум экен да. Мен мисалы компанияда аябай көп интервью алып жүрдүм. Мен ушундай кылсам болот эле, кайсыл жерден баштайм, эмне кылсам болот? Америкада негизи эле эң престиждүү жумуштардын бири бул IT тармагы экенин өзүңүздөр деле билесиздер. IT тармагында бүгүнкү күндө Чикагонун өзүндө эле 300-400дөн ашуун кыргыз кыз-жигиттер эмгектенет. Ал эми бул Американын жалпы аймагы боюнча алганда бир канча көп сумманы түзөт. Ошол эле учурда дүйнөнүн эң ири компанияларында, эң белгилүү компанияларында иштеген кыргыз кыз-жигиттери дагы жок эмес. Албетте алар ошол күнү түнү эмгектенип, күнү түнү аракет кылып, окуп дегендей ушул даражага жетти болуш керек. Албетте биз ошол кыз-жигиттер менен дагы тааныштырабыз алдыда. Бүгүн дагы сиздерди бир чын эле сыймыктана турган бир жигит менен тааныштырам. Америкада жашаганына 8 жыл болду. Азыркы тапта бир күндө 3 жумушта иштейт экен. Элестетиңиздер, бир күндө. Калганын өзүнүн оозунан угалы, достор, эмесе кирдик, чыдамсыздык менен күтүңүздөр. Эгерде кимге биздин видеолор жаккан болсо, же болбосо суроолор, сунуштар болсо, сөзсүз түрдө комментарийге калтырыңыздар. Күтөм. Кеттик анда. Бул жер өзүңүздөр билгендей эле Сайбертек окуу борбору мына ушул жерде жайгашкан. Биздин каарманыбыздын экинчи жумушу мына ушул жерде. Урматтуу достор, ошол Сайбертек деп аталган окуу борбордун ичиндемин. Жогоруда айткан каарманым менен эми тааныштырайын. Азыр менин жанымда Айбек отурат. Тааныша алыңыздар. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кандайсың? Жакшы, Иштер рахмат. жакшы. Акырындан болот. Бүгүн бул азыр сиздин экинчи жумушуңуз, Ооба, экинчи жумуш. Биринчи жумушту үлгүрбөй калдык тартканга, бирок сиз өзүңүз айтып берет болушуңуз керек. Мен сиз көрүүчүлөргө айттым, сиз IT тармагында эмгектенесиз. 8 жылдан бери Америкада туруктуу жашайсыз. Анан эми өзүңүздүн ушул жумушуңуз тууралуу айтып берсеңиз, бир күндө 3 жумушта иштесеңиз кантип үлгүрөсүз? Ооба, негизинен бирок 3 жумушта иштеген оңой эмес. Ошондой эле кандай айтсам, убактыңды да туура колдонушуң керек. Себеп дегенде, если мындай айтканда бир саат или 2 саат бир аз кечигип калсаң, бирине жетишпей каласың деген нерсе бар да. Ошондой эле мисалы эртең менен кандай баштайм? Эртең менен мен биринчи жумушум Acure деген компанияда software engineer, мындай айтканда программист болуп иштейм. Ага 9да башталат менин жумушум. 9дан 5ке чейин, мындай айтканда Америкадагы система 40 саат жумасына күнүнө 8 саат дегендей. Ал жерде саат 5ке чейин иштейм. Андан кийин бул жерде Сайбертек окуу борборунда 6-нан 9га чейин иштейм. Мындай айтканда кээде 2 саат иштейм, 8ге чейин дегендей. Ортодо 1 саат бар, 1 саатта бул жака жетип келгенде аракет кылам да батыраак. Андан кийин чыгып 3-үнчү жумушум дегенде өзүмдү бул стартап компания, өзүңдүн кандай айтсам, компанияң өзүң иштешиң керек, түнү менен калып болсо деле ал жакта барам. Биринчи жумушта эмне кылам? Ал жерде бул ал жумуш баштаганыма 2-3 ай болду.
Андан мурда башка компанияда иштечүмүн. Бул компанияда мен программист болуп, ошондой эле government project дейт, бул мамлекеттин проектинде иштейм. Анда эмне кылам, бизде мамлекет толтура проекттерди айткан, ушундай проекттер дейт. Анан ал проекттерде мисалы кандай айтсам, бир жаңы проект баштадык ал жерде. Кандай айтсам, from scratch деп коет. Башынан аягына чейин да баарын, мисалы application'дин башынан кандай башталат, акырында кандай бүтөт, баарына мисалы катышам да. Себептен дизайн дедим да, архитектурасын дейт, мисалы кандай болуп иштешин керек деген баарын ошондон баштадык. Буюрса дагы 3 айдан кийин дагы биринчи немеси version деп коет, ошону чыгат. Бул аябай эле чоң experience болду десем болот, тажрыйба болду десем болот. Себептен government project'те и анан нөлдөн баштап бир application'де чоң платформаны, бул enterprise level дейт, ошондой платформаны нөлдөн баштап кайра кастомерлерге чейинки процессти көргөн бул негизинен мисалы аябай эле чоң тажрыйба деп ойлойм да. Буга чейинки жумуштарыңызда кандай компанияларда иштегенсиз? Буга чейин мен Zella деген компанияда иштегем. Ал Америкада аябай өнүгүп келаткан трансферинг менен акчаны бири-бириге трансфер кылган. Көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн айта кетейин, Zella бул Америкада ар бир адам сөзсүз түрдө колдонот. Мындай тактап айтканда, ошол программа аркылуу бири-бирибизге акча которуп, Ошол компанияга киргенде Zella жаңы эле башталган болчу. Ал деле аябай чоң тажрыйба болду десем болот. Себеп дегенде акча кандай негизинен кандай бири-бириге мындай трансфер бири-бирине жөнөтө алат деген. Мисалы Американын ичинде эң чоң платформа софтверлердин бири. Аябай чоң тажрыйба алдым десем болот. Себеп дегенде аябай чоң компаниялар, аябай чоң банктар азыр ошону колдоно баштады. Сиз ал жерде эмнени көзөмөлдөйт элеңиз? Ал жерде мен биринчи senior automation engineer деп коет. Ошондо болуп киргем, бирок ал жерге девелоперлер керек болгон үчүн мындай тестер болуп киргем. Ал жерде бир эле мен тестер болчумун. Анан ал проект жаңы болгон үчүн и анан аларга девелопер да керек болгон. Анан ошол эле убакта мен тестинг да кылчумун. Ошол эле убакта девелоперлер менен да иштешчүмүн. И анан кээ бирде девелоперлердин тасктар болот, жумуштар болот, ошолорду алчумун. Себеп дегенде жаңы башталган проектте аябай эле көп эмелер болот, мындай айтсам, өзгөрүүлөр болот бат-баттан. И анан мага деле беришчү да, ушундай девелоп кылсаң болот. Себеп дегенде мен кодинг боюнча аябай күчтүү болчумун. И анан ошого байланыштуу мага да ушундай таск бар дегендей, мындай кандай айтсам, компанияда мындай бөлбөйт да, сен ушундай эле кыласың деп чектебейт. Если сен колуңдан келсе, алар сен билсе, сен кыла ала турганын билсе, макул сен өзүнү өнүктүрсүн деп мындай эме кылат да. Мисалга кандай десем, мүмкүнчүлүк берет, ошондой эле саппорт кылат, мындай колдойт дегендей. Анан ошол жерден мен девелопментти үйрөндүм, ошондой эле ошол бизнес логикте мындай бизнесте кандай иштейт, кандай болуп курулуш керек ошол платформа, мындай application дегендей. Ошол нерсенин баарын аябай көп нерсе үйрөндүм десем болот да. Мисалы акыркы 3-4 жылда үйрөнгөндө бир компанияда аябай ошончолук үйрөндүм десем болот да. Өзүм тажрыйбамды алдым, үйрөндүм дегендей, андан кийин башка компанияга өттүм да. Мисалы мен бир жерде мисалы 5, 6, 7 жыл билбейм, иштей албасам керек. Мен принципим мындай да. Бир нерсени үйрөнгөндөн кийин кайра ошол нерсени күнүнө кылгым келбейт да. Мен жаңы бир нерсе үйрөнгүм келет. Ошон үчүн мен мисалы компанияда максимум 1 жыл, 2 жыл иштешим мүмкүн да. Андан кийин технология ушунчалык бат өнүккөн үчүн, өзүмдү өнүктүрүш үчүн башка компанияларга барып, жаңы бир технологияны үйрөнүп дегенде. Hi, can I get triple shot latte? Triple shot latte with that. Grande, please. And then аябай бизди го. Окуп жүргөндө бир место бар болчу да, Starbucks'та. Ошол местаны алыш үчүн эртең саат 5-те келчүмүн. Эртең 5-те. Себеп дегенде 5-те ачылат болчу. Ал жер мындай кичинекей место болчу, мындай жылуу болчу эртең. И анан мындай окуганга да атмосфера сонун болчу да. Эртең келип, ошол
местен алганы келип ошол жер 5те келип, андан саат 10го чейин ал жерде окуучумун, даярданчумун. Анан 10до кайра университетке барчумун. Мен эмелерим бар болчу, жанагы сабактарга саат 10до барчумун да. Ошо экинчи үйүм болуп калган, мындайча айтканда. Бул жерде негизинен кофе ичкен эмес, мындай олтуруп, мындай бир жумуш бүтүргөн келет адамдар. Көбүнчө мындай караганда да, баары себеп дегенде атмосфера, ошондой атмосфера курулган, келип жумушуң бүтүрөт. Баары карасаң мындай жөн олтура албайсың да, баары жумушун кылып жаткан болот. Сен деле анан олтуруп кой мен дагы бир жумушумду бүтүрөйүн деген мындай мотивация болот десем болот да. И анан университетте окуп жүргөндө библиотекада уктап жүргөн күндөр болгон. Мындай болчу да. Мен 2 университетте окучумун. Себеп дегенде international студент болгон үчүн максимум 18 кредит ала аласың да. А мен көп кредит алып батыраак бүтүргөн аракет кылганмын. Ошон үчүн 2 шаарда 2 университет бар болчу. Анан кийинки шаарга барыш үчүн там 1,5 сааттай убакыт кетет. Анан ошого эмне кылчумун? Кечинде барчумун. Ошого баргандан кийин Starbucks'та саат 12-ге чейин болом. Кээ бир Starbucks'тар 12-ге чейин ачылат. Андан кийин библиотекага барчумун. Ал жакта кадимкиде кээде көрөсүң, студенттер кадимкиде ар кайсы жерде уктап жаткан болот. Ал жакшы эле мындай эле көрүнүш да. Библиотекада уктап, эртеси күнү сабакка барып, андан кийин кайра келчүмүн да. Ошо ошондо тотал баарын чогултуп айтканда 26 кредит алчумун бир эмеде, бир семестрде, мындай айтканда. Мен Starbucks'та олтурганда бир американец менен таанышканмын. Мындай ал американец күнүнө кечинде келчү да. Күнүнө кечинде келип, китеп окуп кетчү. Анан ойлойт элем да. Ушундай кылса кандай ушундай кылсам болот деп кийин сүйлөшсөм, ал айтат, ал цел койгон экен, 100 китеп бүтүрөм деп 1 жылда. Мында ойлондум да, 100 китеп болсо айына мында кара ойлоп көрсөм, аябай көп китеп бүтүргөнгө туура келет экен. Анан ойлодум, мен деле 100 китеп гол койгом, бирок 3 жылга койгом анда. 1 жылга эмес. Жылына мен максимум 30 китеп деп эме кылгам. Мисалы, меники мындай да. Пока азырынча айына 1 китеп, андан кийинки жылы 2 китеп, ошондой 3 китеп, ошондой 100 китепке гол койгом, мындай максат койгом, бирок аны 1 жыл эмес, 3 жылда. Ошо Окудуңузбу анан? Ооба, азыр айына 1 китеп бүтүрүп келем. Ошондо азыр бирок 10 эле китеп болдум. Ноябрда бүтөйүн деп калдым, ноябрдын китебин. Ошондо мен декабрга 1 китеп, ошо айына ошондо 1 жылда 12 китеп болуп калат. Ноябрда кайсыл китепти окудуңуз? Ноябрда азыркы окуп жаткам Start with Why дейт. Саймон Синек күчтүү эме, мисалы, кандай айтсам, жазуучу деп айтсам болот. Анын спичтерин, YouTube'дан спичтерин көрөм. Алар кандай айтсам, негизинен entrepreneur, жаңы стартап баштагандарга үчүн, мисалы, компанияны мындай дейт да, көп компаниялар бар дейт, эмне жасап жатканын билет дейт. Кээ бир компаниялар кандай бир продукт жасап жатканын, кандай жасайт билет дейт. Бирок аябай аз компания билет дейт, эмнеге жасап жатканын билет дейт. Сен биринчи эмнеге жасап жатасың дейт да. Why are you doing what are you doing да? Мисалы, эмнеге жасап, если ошондон баштай турган болсоң, сен эмнеге жасап жатасың, андан кийин кандай жасайсың, андан кийин эмне жасайсың деген. Ошол Golden Circle деп коет. Ошол китеп аябай кызыктуу китеп экен, мындай көбүгө совет кылам. Андан азыркы ноябрдагы китебим ошол. Декабрга деле китептер бар, бирок тандашым керек да, варианттар бар. Китепте сиз эмнесине карап тандайсыз? Мен негизинен эмнесиге карап тандайм? Өзүмө керектүү болгон скиллге карап тандайм да. Мисалы, мага айтайлы мисалы, кандай public speaking керек болсо, же болбосо leadership skills керек болсо, ошого жараша, мисалы, ошол мага skills керек да, ошол боюнча research кылып, ошого жараша анан тандайм. Кофеге үйрөнөксүз да? Мен кофени жакшы көрөм, бирок эме кылам, чектеп эме кылам, атайын. Жакшы, ошо башынан жакшы кармаңыз да. Так, кайерге келели? Же сыртка эле чыгып кетелиби? Сыртка чыгып кетсек деле болот окшойт да? Кеттик анда, жүрүңүз.
Bizde жок экен. Аябай адам көп экен бул жерде. Ооба. Америкага келгенде аябай аз ичимин, 1 стакан ичимин максимум. Анда деле 2 күндө бир ичимин. Андан кийин убакыт өткөн сайын университетте окуп жүргөндө өзүңдү аябай эме кыласың да, мындай пуш кыласың, аябай уктабашым керек деп аны ичесиң, баарын ичесиң да. Мындай эме дагы жанагы окуп жүргөндө energy drinktер бар жанагы. Ошолорду да ичимин түндү уктабагай, эртеси күнү экзаменге даярданыш үчүн. Кээде мисалы мен ойлойм да, мисалы кээде бир нерсе жумушуң бүтүрүш керек болсо, уктабашың керек болсо, мен иче берем аны. Ошондой түнү менен окуп чыккан учурлар канча убакытка созулду? Негизинен экинчи курста и үчүнчү курста аябай эле көп болду. Себеп дегенде ал жерде major сабактар дегенде, мисалы программинг сабактар башталганда еще максат болчу батыраак бүтүргөнү көп сабактар алчумун да. Мисалы 24-25 кредитке чейин алчумун. 2 университетте окуп, и 2 университеттин аралыгы деле 1,5 саат болгон үчүн түнү менен даярданып, эртең менен саат 6-да чыгып кетчүмүн. Же болбосо ал шаарга барып библиотекада даярданып, библиотекада уктап, анан эртеси күнү экзаменге кирчүмүн. Ошондой болчу. Ошондой күндөр болчу. Негизи ошондо кофе ичет болсом эле көп. Ошондо үйрөндүм деп окшойм. Биринчи колледжде окудуңуз, анан университетте окудуңуз, ошондойбу? Ооба. Биринчи жана 2 жылдык колледждер болот. Меники technical колледж бар болчу. Ошондо окуп жатканда эле ал жактан сабактардын баарын алчумун. At the same time, мисалы ошол эле убакта мен башка университеттен дагы сабактар алчумун, чтобы батыраак университет бүтүргөнү, батыраак көп кредит алганы. Биринчи жыл колледжде да окудум, экинчи жылда колледжде окуп, анан университеттен да сабактар алдым. Колледжде сиз кандай багытта окуйт элеңиз? Кайсы спец боюнча? Мен программистке окучумун анда деле. Башынан бери эле программист деп, бирок программист эмне экенин жана университетте окуп баштаганда эле билдим да, жанагы major сабактар алып баштаганда. Ага чейин бирок аябай кызыкчумун. Себеп дегенде мында карасаң, Кыргызстанда бирок билинбеши мүмкүн, бирок Америкага келсең, бирок ITнин ролу аябай чоң экени билинет да. Мисалы Кыргызстанда биле туруп, мисалы IT эмне экен, кандай эмне кылса болот, кандай жумуштарды бүтүрсө болот, бир application айтайлы, бир application менен канча сен мисалы канча убактыңды сейв кылып, канча убактыңды мындай үнөмдөп алсаң болот дегенде, ошондо бул жакта ошону билсең болот да. Мисалы бул жакта бир жумуш бүтүрөм десең, онлайн application менен бүтүрүп коесуң. Кыргызстанда ал убакта 2010-жылдары аябай аз болчу да, мисалы application менен жумушуң бүтүргөн да. Мисалы жөнөкөй эле айтканда, бир больницадан бир кандай айтсам, бир appointment бир эме алыш үчүн там барып очередке турасың, бул жактан application менен аласың, ошол сааттар деп көрсөтөт, ошол сааттарга барасың, сен даяр болуп турат да, сен убактың үнөмдөп каласың. Бул биздин Pixoft компания, Америкада жана Бишкекте офистери бар. Биздин бул Кыргызстанга болгон продагыбыз, Кыргызстандагы Кыргызстан үчүн. И бул жерде жаңы эле жасалып бүттү, буюрса эми колдонууга берилет. Ошондой эле биз Америка үчүн деле айтып өткөндөй, Америка үчүн деле проекттерибиз бар. Ал деле бул жылдын аягында колдонууга берилет. Буюрса ценалар бар дегенде, байланыш телефондору бар. Ошондой эле мисалы сүрөткө тартууга турган бирөө керек болсо, бул жерге киресиң, анан бирөөнү тандайды. Андан кийин мисалы ал жерден дагы сүрөттөрүн көрсөң болот, кандай сүрөттөр тарткан. Ошого жараша сен бул жерден байланышсаң болот. Ошондой эле жакында биз бул жерде кайсы даталарда бош убакыттарын көрсө болот. Мындай айтканда, музыка, кейтеринг деп коет, ошондой эле толтура сервистер бар. Бул Кыргызстанда үйдө олтуруп баары менен байланышсаң болот да. Сен ар кимге звонок кылып, тааныштарыңдан кайсы ырчыны билесиң, кайсы фотограф билесиң деп олтурбай, сен бул жерге киресиң, баарын көрөсүң. Ошондой эле бул жерде мисалы стар деп коет, сен рейтингиңе карап, көрүп, мисалы мен бирөөнү чакырсам, мисалы бир фотографер дейли. Ошону мисалы жакшы тартып эме кылсам, мен рейтинг берсем болот. Ошондой эле фидбек таштап, жанагындай кандай кылды ошонун жөнүндө эме кылсам,
башка бирөөлөрдү карап ошого жараша алса болот да. Азыр бул жер Pixsoft, бул кандай айтсам үчүнчү жумушубуз, бир күнүмдүн үчүнчү бөлүгү десем болот. Азыр бул жерде биринчи жумушка барып, андан кийин Cybertech бул жака келип, негизинен бул жерде көп проекттер сүйлөшөбүз дегендей. Бул жерде Pixsoft негизи бул software компания. Бул жерде негизинен продукттарды, ошондой эле бул жакта кирсеңиздер, бул жакта Muras Club. Бул жер Pixsoft менен Muras Club'дын офиси. Негизинен бул жерде Америкадагы айтиштердин мындай айтканда чогулуп, бирге отуруп, проект жасай турган, өздөрүн өнүктүрө турган жер. Мындай офис. Ошондой эле бул жерде аябай таланттуу, мындай кандай айтсам, күчтүү программисттер келет, өздөрүнүн проекттерин жасап, ошондой эле кандай айтсам, аябай чоң мындай проекттердин башталгыч жери деп айтсам болот. Бул жер болсо, бул комнатада баары чоң проекттердин башталгыч жер деп айтсам болот. Бул жерде отурабыз, бул жерде эсептейбиз. Бул жер Pixsoft'дун офиси, андан кийин бул жерде Muras Club'дын бул жерде келип иштегендер, мисалы студенттер болот, бул жакта баары келип эме кылып. Андан кийин бул жер болсо, бул жерге негизинен келип, мындай hangout area деп коебуз. Бул жерде келип идеялар бөлүшүп, өздөрүнүн жумуштарда эмне кылат, бири-бирине үйрөтүп дегенде, өздөрүнүн экспириенсин, тажрыйбасын бөлүшүп дегенде ошолорду кылышат. Анан бул жерде болсо, бул бөлмө meeting, жолугушуу бөлмөсү деп коебуз. Мисалы, биз софтвер жасаганда бизде толтура жолугушуулар болот. Muras Club'дын негизги максаттары бул Чикагодо аябай көп программисттер бар. Мисалы, алар күнүнө жумушка барат, келет, анан күнүмдүк жумушу жалаң жумушка барган менен өтүп кетет. Ошого биз ойлоп жатканбыз, кандай кылып алар кийинки степке, кийинки тепкичке өтөт деп. Ошонун максатында биз Muras Club'ды негизледик. Muras Club'дын максаттары бул биринчи максаты болуп, бул өзүңдү өнүктүрүү. Ошондой эле ар бир жумушчу ар кайсы компанияда иштейт, ар кандай софтверлер, ар кандай программалар колдонот, бири-бириге үйрөтүп дегенде, бири-бириге үйрөткөн сессиондер, сабактар болуп турат. Анан экинчи максаты бул өзүңдүн стартап, өзүңдүн бир компания баштоо. Себеп дегенде, мисалы, ар бир программист менен сүйлөшөм, мисалы, ким жумушта иштеп жаткан болсо, баарында эле идея бар. Мисалы, мен ушундай кылсам болот эле, кайсыл жерден баштайм, эмне кылсам болот, эмнелер кандай кылып баштайм деп. Анан баарында эле идея бар, бирок кандай кылып баштаганды билбейт. Ошонун максатында, ошону ойлонуп, биз бул жерде стартап инкубатор, мындай айтканда, ошол жерде отуруп, баарын башын бириктирип дегенде, ошончо программисттердин башын бириктирип, биз бир тим катары, ошондой эле бир идеяны ишке ашыруу үчүн бир тим түзүп, алар бир тим менен бир софтверди, бир стартап баштаганга жардам беребиз. Анан үчүнчү максаты бул бир эле Чикагодогу, Америкадагы программисттер менен чектелип калбастан, Кыргызстандагы программисттерге, Кыргызстандагы жаштарга багыт көрсөтүү, жол көрсөтүү дегендей. Мисалы, бизде көбүнчө вебинарлар деп коебуз, мындай эмелер болуп турат. Ал жерде IT эмне, кандай кылса болот, кайсыл жерде окуса болот, эмнелерди окуса болот. IT дегенде аябай чоң, мындай аябай чоң да бул нерсе. Анын баары эле IT дейт, бирок мындай кайсы багытта кетишин билбейт. Ошого биз багыттарды көрсөтөбүз. DevOps деген бар, Automation Engineer, тестинг кылган, ошондой эле developer болсоң болот деп, ошолорду эмнелерди үйрөнсө болот, кандай кылса болот деген проекттер алып барабыз. Негизинен Pixsoft компания бул кандай баштадык? Кыргызстанда толтура компаниялар бар. Анан ошондой эле толтура программисттер бар, аябай күчтүү программисттер бар. Кыйналат да, мисалы, чет мамлекетке барып иштегенде, мисалы, кыйналат дегенде виза жагынан, ал жактан жумушка кандай кирет, анан ойлогонбуз, биз эмнеге бул жактагы проекттерди Кыргызстандагы
программисттерге мисалы жумушчу орун кылып бере албайбыз да. Мисалы алар мисалы кыйналып башка мамлекетке келип иштегендин ордуна Кыргызстанда туруп ошол эле жумушту кылса, ошондой эле айлыкты алса болот деп. Анан ошонун максатында биз Чикагодогу же Америкадагы программисттер менен чектелбестен, анан Кыргызстандагы программисттерге да жумуш камсыз кылуу максатында кылганбыз да бул нерсени. Ал жака аутсорсинг дейбиз, биз көп эле проекттерди аутсорс кылдык. Ал жакта өзүбүздүн тим бар. Ал жакта 15-16 программист бар ал жакта. Баары өзүбүздүн бул жактан алган проекттерди, ошондой эле өзүбүздүн проекттерди жасайт азыркы күндө. Айтыны качан угуп, качан таанып баштадыңыз? Анан өзүңүздүн туулган жериңизден баштап баштасаңыз. Ооба, мен айтып өткөндөй эле Баткен областынын Газ айылынан болом. Ал жерде 6-класска чейин окугам. Кадимкидей эле орто мектепте. Анан кадимкидей эле айыл жумушун кылып дегендей. Андан кийин 6-классты бүткөндөн кийин мен Кадамжайдагы лицейге тапшырдым. Лицейге тапшырып, анан ата-энемдин макулдугу менен аларды макул кылганга аракет кылдым. Алар макул деп ошол лицейге окутушту мени. Лицейге окуп жүргөндө айтыге келген максаты негизи кандай айтсам, Кыргызстан негизи ал убакта аябай эле айтыдан артта болчу. Мисалы, биз айты компаниялар боюнча мен өзүм айткандай айты компаниялар билчү эмесмин да. Бир эле Numba KG деген бар болчу. Бул жалаң кино көрсө болот, музыка окусо болот деген нерселер болчу. Андан кийин айты компания жөнүндө мен эч кандай маалыматым жок болчу. Анан 11-класста бизден лицейди бүтүрүп кеткен, анан башка мамлекетте иштеп жүргөн байкелер келген болчу. Анан бизге жыйнап алып, өзүнүн күнүмдүк жумушуну, алар программист, күнүмдүк жумушуну эмне кылат, кандай жетиштеги, анан ошону айтканда аябай эле кызыктым да. Бул мисалы айткан болчу, эртең менен келебиз, кофе алып, анан митингдерге киребиз, анан бир аз код жазабыз, анан күнүбүз бүтөт. Анан ошондой компанияда жүргөндөгү мындай кандай айтсам, окуяларды айтып берчү, аябай кызыктуу болчу да мен үчүн. Анан мен айты ушул экен дегем да. Анан айты мен айтыге барышым керек экен деп ойлодум ошондо. Лицей сизге эмне берди? Негизинен лицей мага аябай көп нерсе берди деп айтсам болот. Мисалы, аны биринчиден мага билим берди. Ошону менен эле кошо тарбия берди. Анан ошондой эле бул жашоого мага жол көрсөттү десем болот. Мисалы, көп ийгиликтердин астында мен ошол мектебим, мисалы окуп үйрөнгөн, билим алган мектебим турат десем болот. Азыркы ийгиликтериңизге же болбосо сиздин келечегиңиз үчүн фундамент куруп берди. Ооба, ошондой фундамент куруп берди. Ошондой эле учурдан пайдаланып, ошо Кадамжай лицейинин жамаатына, мугалимдерине, ошондой эле мага билим берген мугалимдерге, күнү түнү кызмат кылган мугалимдерге ошо аябай чоң ыраазымын, ыраазычылык билдирем. Бул жака Америкага келип, ушундай чоң компанияларда иштеп, компания ачып деген ошолардын эң себепчилери болгон мугалимдер. Булар негизинен лицейден. Сиз ал жактан келдиңиз, анан мындай кантип баштадыңыз? Ошону айтып берсеңиз анда. Мындай кыйын болгон учурларды ошондой кылып айтып берсеңиз жакшы да. Америкага дегенде мен деле мындай American Dream деп коет, мындай кыял, жанагы Америкадагы кинодогуларды эле ойлоп, бул жака келген болчумун. Кандай десем, мен прям байдын баласы эмесмин. Ошондой эле келгенде мен канча $214 менен келгем жанымда. Ошол акча болчу. Андан башка эч акчам жок болчу. Анан келгенден кийин ойлогом, келгенден кийин түшкөндөн кийин там жумушка барам деп. Анан кайдагы түшкөндөн кийин түштүм. Анан эч ким деле жок. Там биздин менен келген студенттер бар болчу. Алардын жарымы кетти. Мен ойлондум да келгенден кийин. Кайда барам азыр деп. Анан бара турган жерим, адресин карасам, ал жер жумуш орду экен. Анан ойлодум, мен азыр ал жерге негизи кечинде саат 7-де түшкөн болчумун аэропортко. Анан ойлондум, анан эмне кылсам деп карасам, автобустардын баары кеткен ал жака. Ал жака барганда дагы 3 сааттай жол экен. Анан ойлонуп калганга ойлодум да, эсептедим, если бул $214 эмне кылсам болот деп. Кандай жумуш баштаганга чейин ошол акчаны жеткизишим керек.
карасам такси менен же эме алсаң, ал жерге барганга чейин $150 ошондой экен. Анан ойлодум, $150 менен барсам, ал жерде калган акча менен бир күн жашай албайм да ал жерге. Тамак ашым болот, анан ошол жерде бир күн эме аэропортто жашагам. Ошол жерде калып, эртеси күнү автобуска чыгам деп ошол жерде аэропортто калгам. Аэропортто бир күн калып, эртеси күнү автобус менен баргандан кийин деле ойлогом сразу жумуш баштайм деп. Барсам, тилекке каршы ал жер жумушчулар алып койгон экен. И анан жанында бир аз тамак жедим окшойт, анан $100 калган болчу. Анан кайра ойлондум, кандай эмне кылсам болот деп. Там чоң дорожный сумкалар менен көчөдө жүрөсүң да. Ресторан бар болчу, айхоп деп, жана завтрак кыла турган эме ресторанга болчу. Менин жоп оферим келгенден кийин биринчи эле нерсе кала турган жер деп издеп жүрдүм. Ошо чоң сумка менен объявленияларды окуйм, ал жакта. Андан кийин ошол жерде бир украинецтерди көрүп калдым. Алар рум берет экен мындай. Анан $100 бир жума калсаң болот экен. Анан окей деп, анан ошол жер $100 кайра бердим. Ошондо жаныма билбейм, эстебейм, бир $10 калган болсо керек. $10 менен ойлоном да азыр. Бир жума жашай турган жерим бар. Так эми тамак менен жумуш табышым керек деп. И анан $10 менен эртең менен чыгып, жана ар бир магазинге кирип, жана жумуш издечимин. Ар бир себептегенде ал жерде толтура студенттер бар, жанагы эме келген, алардын өздөрүнүн жумуштары бар. Баары жумушка кетет. Мен жумуш издеген кетем. Башкалар жумушка кетсе, мен жумуш издеген чыгам. Ошондо бир жумада эме издедим окшойт го. Бир жумада эртең менен чыгып кетем, кечке чейин жумуш издейм. Анан бир жерден жанагы биринчи жумушум бул жанагы Америкада жана гүл сугарасың да жанагындай. Ошол жерде иштедим. Жанагы бир мексиканец экөөбүз. Иштеп, анан ал жерден анан башка жумуштарга кирип, ошол негизинде ошондой болгон башталышы. Тилден кыйналбадыңыз, Тилден көп деле кыйналган жокмун. Себептегенде лицейде үйрөнгөн тил, мындай айтканда, башталгычка болот болчу, жетип болчу. Андан кийин кандай болуп уланып кетти жолуңуз? Ал жерде бир айда иштедим. Ошол убакта бир эле иштеп жүрбөстөн ойлодум, дагы бир жумуш керек деп. Жумушта иштечимин. Саат эртең менен саат 8-ден 2:30-га чейин иштечимин. 2:30-дан кийин жумуш издечимин. 6-7-ге чейин. Ошентип жүрүп, бир жерден housekeeping деп коет, жанагы отелдер тазалаганга. Ошондой жумуш таптым. Ал жумуш жакшы, ал кечинде саат 4-төн башталат болчу. 4-төн 6-га чейин болчу. И анан ошондо иштеп жүргөндө, там 4-кө чейин, 2:30-дан 4-кө чейин дагы убактым бар болчу. Ошол жерде дагы жумуш издечимин. Анан что, себептегенде мындай, белки гүл сугарган күн да болчу, аркы housekeeping болсо, жумасына 3 күн или 4 күн болчу да. Ошондон кийин жумуш иштеп жүрүп, дагы бир жерде бир чоң ресторан бар болчу. Анан карасам, аябай чоң ресторан. Ал жерде краб менен жасалган бир эле ресторан болчу. Жана крабтан сэндвич, баары краб менен жасалган тамактар. Линия узун линияда, жана кастомерлер дагы күтүп отурат да киргенде. Анан ойлодум, ушул жерге жумушка кирсең аябай көп болсо керек деп акчасы. Анан кийин ойлодум, албаса керек деп, макул деп кирдим. Киргенден кийин application бердим мындай. Кайсы позицияны кыласың дедим. Ал жерде позиция дегенде эмне жумуш кыласың дейт. Баарын эле кылам дедим. Анан жана питишка бар экен, ошол жерден жана тамак бышыргандан бери баарын эле эме кылдым, жана питишка менен кылып коюп, анан кийин мага звонок келип калса, алсам, короче, бизге dishwasher жана идиш аш жуй турган керек деп, анан кыламан дедим. Ал жерден жакшы, кечинде ал жер кечинде болчу. Жана отелден чыккандан кийин кайра ал жерден 7-ден саат 11-ге чейин болчу. Анан ошол 7-ден 11-ге чейин, 12-ге чейин ал жерде жана посуда жууп деген ошондой иштечимин. Ошондо 2 ай иштедим. Америкага келген көп адамдар бир гана жакшы жагын айткысы келет да. Жогоруда биз сүйлөшкөндөй эле дагы деле эл эмне дейт деген сөзгө келип такалат. Ошон үчүн ушундай бир жөнөкөйлүк менен ошол басып өткөн жолдорду болгондой айтканыңызга ыраазычылык. 8 жылдан бери дагы далай суулар акса керек, Аны студенттик күндөр башталат, андан кийин биринчи келген күндөр, андан кийин студенттик күндөр.
анан студенттик күндөрдө эле кандай айтсам жаман болгон жок. Анда деле эми негизинен мага иштеген жагат. Негизи кандай эле жумуш болбосун. Себеп дегенде билбейм, мага ата-энем тарбиясы деп да айтып өтсөм болот. Дайыма жумушту тандава дейт да. Кандай жумуш болсо да иште, сен өзүңдүн негизинен өзүңдүн бир максатың болсун. Ошол максатыңа жетүү үчүн кандай жумуш болбосо да мындай өз эмгегиң менен иштей дейт. Ошол эмгегиң менен жет дейт. Ошол принцип менен катуу туруп, кандай жумуш болсо да биз иштеп жүргөндө, мисалы окуп жүргөндө ойлочумун, мындай болчу да, мисалы туугандарым баары, мисалы же болбосо Чикагодо жүргөндөр баары Кыргызстанга ата-энесиге жардам берет, машина жөнөтөт, үй алат дегенде, анан мындай кандай айтсам, ошол нерсени кылгың келет да. Бирок сен студентсиң. Кээде мындай таштап салгың келет, баарын таштап туруп иштеп, анан эме кылсам, үй алсам, андай болот. Бирок кийин ойлойсуң да, келечектеги планым бул эмес, үй менен такалбайм, үй менен чектелбейм дегенде. Ошол мага мотивация берчү. Ошо мен келечекте башка планым, мен бир эле үй алып чектелбейм. Бирок негизинен оңой эмес, мындай себеп дегенде баары үй алып, тамак жай, ата-энесиге баары эле жардам бергиси келет. Мен деле жардам бергим келет. Бирок студент болуп жүргөндө бирок ошол нерсеге чыдайсың да, чыдашың керек. Чыдагандан кийин мына ушундай өзүңүздөр көрүп тургандай, Кудайга шүгүр, өзүм каалаган кесипте, каалаган жумушум, өзүм жакшы көргөн жумушум дегендей. Айбек экөөбүз ошол 2005-жылы лицейден таанышып, ошол жактан классташым болот. Чогуу окуп, ошол 2005-жылдан бери 15 жыл болуптур. Ошондон бери жакын досум, жумушта партнерум дегендей. Кыргызстанда окуп жүрүп, кайра Америкага келгенде да чогуу бир жыл келгенбиз 2011-жылы. Анан ошондон бери Висконсин штатында чогуу жашап, бул жактын дагы университетинде окудук чогуу. Эми ким десем, эми ошол жакын досум, ушул жашоодо азыр мен 27-ге чыксам, 15 жылды чогуу жашаган досум экен да. Ошон үчүн биз көп ошол 15 жылдан бери жакшы тил табышып, жакшы күндө, жамандык күндө чогуу болдук дегендей. Кандай адам? Эми өзү сапаты боюнча аябай принципиалдуу адам. Кылам деген кылат, анан өзүгө жаккан мондай эмелери бар да, жашоодогу принциптери бар да. Могу нерсе мондай болуш керек, деген нерсе тигиндей болуш керек дегендейчи. Ошонун артынан так кылат да. Ошол сапат аябай жагат. Анан ак көңүл, ар кайсы убакта жардам керек болгондо суратпай эле жардам берет. Ошо. Анан өзү бар билгендей эле аябай илимдүү. Бул жакта Америкада өзү университетте окуп билим алган, көп нерселерди, жакшы көз караштарды карайт, жогорку деңгээлде карайт. Ошол себептен ар кандай жумуштарды чогуу жасайбыз. Бирок экөөбүз бир убакта болбосо дагы бир моментте бирок башка жерлерде кызыктуу окуй алды. Мисалы эң башында Америкага келгенде бизге белгиленген жумушка барганга чейин мен аэропортто 3-4 күн жашаганмын. Айбек болсо эмеде автовокзалда 2-3 күн жашаганда, анан ошол эле убакта биз сүйлөшүп калганбыз, ошо ар кайсы кызыктын баарын сүйлөшүп, эми көчөдө эле жатып дегендейчи. Ушундай кызыктуу окуялар болгон. Американец досум ал деле аябай акылдуу. Бир аз убакыты болбогонуна мындай ошол проект бүтүрө албай калды. Бирок экөөбүзгө окшош эле проект. Ал сурады, кандай кылсам болот деп айттым. Мен деле аябай башка сабактар менен бош эмес экен, проект көрсөттүм да, могу проект кара, андай экзампл алып, ошого жараша кыл десем, окей деп алган болчу. Бир күн калды. Эртеси күн тапшырыш керек. Тапшырбастан аябай эле кыйналып баратат да. Анан айттым, андан көрө көчүрүп албайсың дедим. Ошондо деле мисалы түшүндүрүп берчи дейт ошол нерсени. Анан түшүндүрүп бердим. Түшүнгөн нерсесин жазды, бирок түшүнбөгөн нерсесин жазган жок да. Мен жумушумду саммит кылган жок ошого. Айтат, it's not fair дейт да. Мисалы, I'm paying my money дейт. Ошо акча төлөп, анан ошол нерсени кайра читинг кылып, кайра копия кылып берсем, бул нерсе логикага туура келбейт деп айтты. Анан мындай ошондой эмес бар да, мындай өзүнүн оюну, өзүнүн мындай ой жүгүртө алат да бир нерсеге. Мындай эле караганда, мисалы
бир жерде окуйсуң, анан бирөөнөн көчүрүп жазып берип койгон, бул акчаңды мындай эле чыгып чачкандай эле болосуң да. Ошого аябай таң калгам. Анан бирок Европадан келген, Централ Азия, ошол жактан келгендер бар болчу. Алар билбейм, биздин понятиябыз ушундай экен, жанагындай көчүрүп же анда мындай экзамендерде көчүрүп мындай кылат. Эптеп бир нерсе кылыш керек. Эптеп бир нерсе кылып берсе болот да. Анан жанында ошол американец менен аябай жакшы болчу. Себеп дегенде экөөбүз проект жасачубуз. Анан кээде мындай түрктөр бар болчу, бирөө түрк бар болчу. Анан кээде сураганда бош эмес болсом проект берип болчу, ал мындай эле саммит кылып койчу да. Анан жанында американец айтчу: I don't understand дейт да, түшүнбөйм дейт да. Эмнеге келет дейт да, мисалы мен анан ошондо аябай таң калгам да, ошондо мындай ойлонгондо, мисалы бир эле американец эмес, ал жерде дагы бир 3-4 бар болчу. Алар мисалы менин жумушумду тапшыргандан мурда алар биринчи сурайт, могул код жазабыз да, коддо. Ар бир линиясыга чейин сурайт да, лайндарга чейин. Могул линия эмне кылат, могул линия эмне кылат. Анан башка жол менен чыгарып көрөт. Иштегенден кийин ошонукун өзүнүкүн тапшырат. Түшүнүгү башка экен алардыкын. Анан ошого аябай таң калгам. Бирок биз жакта эмнеге биз билбейм, ошону ойлоп коем, эмнеге биз копия кылып эме кылабыз. Себеп дегенде оценка биз үчүн жогору турат да, мисалы. Оценка, жакшы оценка алыш керек. Анан Качество эмес, бизге оценка, жанагы эмелер бар. Ата-энесиге мисалы оценка алып барсаң, ой дейт го. Ошону сүйүнөт. Анан бир нерсе бар. Оценкаларды, мына бааларды бизде мындай чоң эмеге илип коет да. Ушул бала ушунча бала алды деп. Баарын чыгарып коет. Бул жакта болсо, там кагазга берсе мындай балыңды жашырып, өзүнүн колуңа берет. Если сен бал бир инструктор сен балың башка бирөөгө көрсөтсө, ага инструкторго эме кылсаң болот да, мындай комплейн кылып жанагындай эме кылсаң болот. Жалоб кылсаң болот, арыздансаң болот. Бирок Кыргызстанда болсо мына чоң эмеге илип коет, там баары класс билет, баары скул баары билет, мектептин баары билет сен канча алганыңды. Билбейм, ошон үчүн биз жакшы бал алайын, башка бирөө көрүп калса уят боломун, эмеде биз жалаң элдин көзүнө жашап, элдин көзүнө окуйт экенбиз, Аларда болсо мен американецтер ал эл эмне дейт эмес, мындай мен өзүм үйрөнөйүн, бул мен үчүн деген нерселер бар да. Резюме даярдоо, ошондой эле интервьюга даярдануу деген өзүнчө бир процесс. Мисалы резюмени кандай даярдайбыз? Резюмени мисалы билген туулдар деп кой, жанагы developmentте керектүү болгон туулдарды жазышың керек, эмнелерди билесиң. Ошондой эле багытыңа жараша ушул нерселерди билемин дегендей. Интервьюга болсо, мисалы интервьюга өзүнчө бир процесс. Мындай айтканда communication skills дейт, мындай адамдар менен иштеше ала турган эме болушуң керек да, мындай айтканда башка адамдар менен жакшы иштеше ала турган болушуң керек. Мисалы мен компанияда аябай көп интервью алып жүрдүм. Интервью алганда көбүнчө мисалы алар менеджерим кирип интервью алчу, андан кийин мен өзүм кирип интервью алчумун. Мен интервью алганда мен техникал, кодинг жагын карачумун. Ошондой эле адамдын personality дейт, мамилесине карачумун да. Мисалы себеп дегенде мен ал адам менен 8 саат бирге иштейм. Анан иштеше ала турган адам болуш керек. Ошол нерсени американецтер аябай жакшы карайт да. Себеп дегенде если бир адам аябай эле күчтүү болсо, мисалы күчтүү болсун, бирок ал адамдар менен иштеше албаса анда кыйын да. Мындай себеп дегенде бир команда менен иштейсиң бул жерде. Бир команда менен иштеше ала турган болушуң керек. Анан мен чын айтсам бир 6 ай бою интервью алдым. Бир 30-40тан ашык адамдан интервью алдым, бирок кээ бирлер күчтүү, бирок кээ бирлери мындай кайсам аябай эле кыйын да, тил табыша турган да. Мындайча айтканда тил табышкан аябай кыйын болду. Ошол нерсени да аябай карайт. Кыргызстанда мисалы теория бар, билебиз, аябай күчтүү билебиз. Бирок ошол нерсени, мисалы билген нерсебизди адамга жеткизе билген аябай кыйын нерсе. Ошол нерсени да интервьюнун процесси да. Мындай айтканда, мисалы ушул нерселерди билем, өзүңдү сатуу деп коет го, өзүңдүн мисалы скиллдериңди сатасың да. Ушуну билем, ушундай кылып имплемент кылам. Адамдар менен ушунда мындай суроолор бар да, мындай сен менеджериң менен конфликт болдубу деген суроолор болот. Ошондой суроолор берет. Анан конфликтти, стрессти кандай болгондо эмне жеңесиң дегендей. Ошол нерселерди мындай ошондой суроолор берип билет адам кандай экен. Уоррен Баффет айтат го, мисалы сен если адамдар менен мамилени кылганды билсең, communication skills деп коет, мындай сүйлөшкөндү билсең, бул сен айлыгыңды дагы
50% мындай 50%ке дагы көбөйтүп алсаң болот дейт да. Себеп дегенде Уоррен Баффеттин бир интервьюсун көргөм. Интервьюсун дегенде жанагы спичин көргөндө ошондо айтканда, себеп дегенде чындыгында эле сен айтайлы аябай күчтүү билесиң, бирок сен адамдар менен иштеше албасаң, бирок хайыр кылган, мисалы жумушка алган адам мындай көп эме кылбайт да. А сен адамдар менен иштешкенин билсең, команда менен иштешкенин билсең, ийгиликтүү болосуң. Негизинен бул даражага келгенимдин бирден бир себеби ошол уйкусуз түндөр окуп жүргөн. Негизинен баары эле сабактар кандай айтсам маанилүү да. Мындай айтканда айтып коебуз биз, окей, psychology эмне керек, английскийди мисалы программист болсом английскийдин канчалык деңгээли бар деп. Негизинен жанагы эссейлер жазасың деп толтур эле эссей жазчумун. Анан ойлочумун, эмнеге мынчалык английский деп. Кийин ойлодум, жумушка барганда деле мисалы мен жумушта иштеп жүргөндө, биринчи жолу киргенде там 200 адамга мен презентация кылгам да. Баарынан там себеп дегенде мен өзүм бир фреймворк деп коесуң, бир tool жасайсың, мындай айтканда. Ошону сен компанияга көрсөтүшүң керек да. Бул вот ушул мен жасаган tool ушунча акча алып келет, ушунча акча сейв кылсаң болот дегенде, анан колдонгондун жана пайдалары, advantage'дери деп коет. Анан кандай оңой болот, ошонун баарын көрсөтүп бересиң. Компания жактырса, окей, ушундай кылабыз деп эме кылышат да. Ошого мен кандай айтсам, баары 10 жыл, 15 жылдан бери иштеп жүргөн жанагы жумушчулардын жанында, баарынын жанында презентация кылгам да. Жашоомдо биринчи жолу кылдым да ал нерсени. Сетин онлайн деле толтура болчу, анан там залда отурганда деле толтура болчу. Ошондо английский канчалык керек экен, кандай английскийди кандай үйрөнүш керек экен, ошондо билдим да. Андан кийин китап окуп, өзүмдү өнүктүргөнгө баштадым да, өнүктүрүп. Сиз ошондон кийин анан айтиге дагы бөлөк башкадан окудуңуз да, же ошон менен эле айтиге иштеп кеттиңизби? Ошондон кийин дагы мен айтиде негизи күнүнө окуйм, чынын айтсам. Мисалы күнүнө жаңы туулдар чыгат, күнүнө мисалы кандай айтсам, жөнөкөй эле Udemy деген вебсайт бар. Ошол жактан кадимкидей эле курстар сатып алам. Ошол жактан үйрөнөм. Ошондой эле мен специм боюнча мен программист болгон үчүн, девелопер болгон үчүн бир эми конференциялар бар. Бул жыл бара албай калдым. Эмеде Austin, Texas'та болду. Жанагы жаңы туулар чыкканда Spring Boot деп, ошол мен development эмем, да, туулум айтканда, ошонун конференциялары болот. Ошонун конференцияларын көрөмүн. Жаңы чыккан фичерлар деп коет го, жаңы чыккан фичерларды көрүп, кандай колдонсо болот. Ошол нерсени кайра компанияга алып келип, ошо айтасың да, окей, ушундай нерсеси бар. Ушу жаңы чыкты, ушундай колдонсок болот деп. Жанагындай ары фоллоу кылып турам да, жанагы. Алдыда кандай пландарыңыз бар? Негизде аябай көп пландар бар. Негизи мисалы бул Кыргызстан үчүн ойлойм, мен тааныган аябай көп күчтүү программисттер бар. Мен тааныгандар көп күчтүү программисттер Россияга барып мындай жумуш кылып жүргөндөр бар. Мен ойлойм, ошол мисалы знанияны, ошол билимди мындай эле текке кетирбестен алар үчүн бир условия, мындай мүмкүнчүлүк түзүп бериш да максатым, эң чоң бир максаттардын бири. Мисалы азыр эле эми эле жаңы баштадык, мисалы Pixoft компаниясы, мисалы ал аутсорсинг, ошол эле Америкадагы проекттер Кыргызстанда барып жасоо, ошондой эле Кыргызстандагыларга жумуш ордун креат кылган, жумуш ордун берүү да, мындай айтканда. Ошол чоң максаттардын бири. Америкада да болсо деле, бул жакта жашагандан кийин бул жактын деле ойлосоң болот, эми бул жакта нан таап жүргөндөн кийин эми бул жака деле бир пайдаң тийсин да эми. Бир убактарда сиз IT тармагын кыялдангансыз, Америкага келүүнү кыялдангансыз. Баары аткарылды. Эми Америкада эмнени кыялданып атасыз? Америкада бирок убакытка жараша, мисалы бир кыял кыласың, андан кийин ага жеткенден кийин, дамын таткандан кийин дагы кыялдар чоңое баштайт экен да. Кылса болот экен деген нерсе пайда болот экен. It's a doable дегендей. Андан кийин негизи Америкада аябай көп пландар бар. Бирок ошону эле азырынча кандай айтсам, сыр бойдон кала берсин. Кийин жеткенден кийин анан дагы бир жолу бир видео кылабыз го. Бир ооз менен
куруу убадаларды бербеген, жумуш менен көрсөткөн жигиттер ушундай. Билем, Кыргызстанда акыр жолу 2010-жылы жашагам. Андан кийин эмнелер өзгөрдү билбейм, бирок негизинен Кыргызстан менен сүйлөшкөндө, досторум менен сүйлөшкөндө, ата менен сүйлөшкөндө аябай эле өзгөрүп кетсин дейт. Мисалы, аябай эле Кыргызстандан мен башка Айбек экем, бул жака келгенде телефондо сүйлөшкөндө башка сен өзгөрүп кетсин дейт, айтат. Билем, кандай эми Бара элексиз да, сиз ошо 8 жылдан бери? Жок, бара элек, бирок эми ойлойм жакшы жака өзгөрдүм деп. Ооба, албетте жакшы жака өзгөрдүңүз. 8 жылдан кийин эми барсаңыз дагы айтышат экен да анда. Мындай өзгөрүп буюрса пландар бар, бир барып келгени, анан эми Кыргызстанды эле көрүп дегендей, ошол пландар бар, проекттер бар дегендей, барганда аны деле убагым менен буюрса. Азыр эмесе коштошуу учуру келди окшойт. Сиз Кыргызстанга, анан жалпы ошол досторуңузга, жакын адамдарыңызга, мүмкүн ата-энеңизге кимге салам жолдогуңуз келсе, эмне каалооңуз болсо айтсаңыз болот. Кыргыз элиме салам, Америкадагы кыргыздардын атынан. Ошондой эле мени кичинекейимден чоңойткон ата-энеме салам. Алар ак сүтүн актаган аракет кылып жатабыз эми. Буюрса ошондой эле жолдош досторума, мени колдоп келген, Америкада болсун, Кыргызстанда болсун, баарына салам. Салам, саламатта болуңуздар. Ушул Гүлайым Мурзаева каналына катталганды унутпаңыздар. Эгерде биздин ушул программабыз жакса, анда лайк басып коюңуздар. Ошондой эле, эгерде сиздерде суроо болсо, мүмкүн мага, мүмкүн Айбекке сурооңуздар болсо, комментарийде күтөбүз. Баарыңыздар сак саламатта болуңуздар, аман болуңуздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз.